Саламатсыздарбы тарых баянынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта биз дүйнөнү өз алаканда кармоону эңсеген, өзү хандын тукуму болбосо да мыкты бий, каардуу, ошону менен катар таланттуу кол башчы болгон, миңдеген маданияттарды талкалоо менен катар бир топ жаңы бурулуштарды жасап кеткен тарыхый лидер Эмир Тимур тууралуу баяндап бермекчибиз. Тамерлан азыркы Борбордук Азияда, Афганистанда, Иранда жана анын айланасында Тимуриттер империясын негиздеген түрк-монгол лидери. Анын аты Европа жана Батыш тарыхый булактарында Тамерлан. Азия тарапта болсо Аксак Тимур же Эмир Тимур деп эскерилип келет. Тамерлан эң улуу, ырайымсыз аскер башчы жана жеңилбес генерал болгон. Тимурдун толук аты Тимур ибн Тарагай Барлас. Ал түрктөшкөн монгол уруусу Барлас уруусунан келип чыккан. Тимур Чагатай хандыгынын курамына кирген Кеш шаарына жакын жерде, азыркы Өзбекстандын аймагында туулган. Атасы Тарагай Бадур Барлас уруусунун башчысы болгон. Ахмад ибн Мухаммад ибн Араб Шахтын 14-кылымдагы Темурлан же Тимур улуу Амир аттуу эмгегинде Тимур энеси тарабынан Чыңгыз хандын урпагы болгон деп айтылат. Бирок бул маалымат тарыхчылардын арасында талаш пикирлерди жаратып келет. Тимурдун сөөгүн 1941-жылы археолог Михаил Герасимов жетектеген орусиялык топ эксгумациялап изилдеп чыгышкан. Жыйынтыгында Тимурдун оң бутунан 2 айыккан жарааттын издерин табышкан. Демек, Тимур чынында эле аксап баскан. Бирок анын кандайча, качан жаракат алганы тууралуу так маалымат азыркыга чейин табылбай келет. Тимур Мавераннахрды басып алганга чейин бул аймакта жергиликтүү көчмөн уруулары менен аларды башкарган отурукташкан Чагатай монгол хандарынын ортосундагы кагылышуулар жүрүп турган. 1347-жылы Казган аттуу жергиликтүү тургун Чагатай башкаруучусу Боролдайдан бийликти тартып алган. Казган өлгөндөн кийин ар кандай аскер башчылары жана диний жетекчилер бийлик үчүн күрөшкөн. Алардын арасынан монгол кол башчысы Тоглук Тимур 1360-жылы жеңишке жеткен. Жогоруда аталган феодалдардын өз ара согуштарына Тимур да катышкан. 1362-жылы Моголистан ханы Тоглук Тимур Мавераннахрды басып алгандан кийин Тимур анын кызматына кирип, Кашкадария вилаетинин башкаруучусу болуп тайындалган. Тимур Мавераннахрга башкаруучу болуп тайындалган. Тоглук Тимурдун уулу Ильяс Кожого кызмат кылгысы келбей, өз алдынча башкаруучу болгон. Ал Балх жана Самаркандтын өкүмдары Эмир Хусейн менен союзга кирип, анын карындашына үйлөнгөн. 1365-жылы Тимур менен Хусейндин аскерлери Ильяс Кожонун моголдук армиясына каршы чыгып, бирок жеңилип калган. Тимур менен Хусейн Балхка качышат. Самаркандты Ильяс Кожонун жоокерлери басып алышына сербедердин көтөрүлүшү тоскоол болгон. Тимур менен Хусейн 1366-жылы сербедарлардын көтөрүлүшүн басып, Ильяс Кожо чегинүүгө аргасыз болот. Көп өтпөй, Мавераннахрда союздаш болгон Тимур менен Хусейндин ортосунда бийлик үчүн күрөш башталат. Бул күрөштө Тимур жеңип чыккан. 1370-жылдын 10-апрелинде Тимур Мавераннахрдын башкаруучусу атанат. Бирок хан титулун алуу оңойго турбайт. Анткени салт боюнча Чыңгыз хандын гана тукуму хандыкка отурушу керек болот. Андыктан Тимур Чыңгыз хан тукумунан болбогондуктан эмир титулун алган. Өз позициясын бекемдөө үчүн ал Чыңгыз тектүү хан бийке Сарай Мүлк ханымга үйлөнөт. Андан кийин гана Тимур Гуреген хандын күйөө баласы титулуна ээ болот. Тамерлан бийликке келгенден соң алгачкы 10 жылын Хива жана Моголстанды басып алууга короткон. 1381-жылы батышка карай жылып, Иран, Ирак, Кичи Азия жана Сирияга аскердик жортууларды жасаган. Жеңилген мамлекеттердин башкаруучулары Тимурдун жакшы уюшкан аскерине туруктук бере алышкан эмес. Персия менен Харасанды 1382-1385 жылдары толугу менен өзүнө кошуп алган. 1386-жылдан 1394-жылга чейин азыркы Ирак, Армения жана Азербайжандын аймактарын толугу менен басып алган. Грузия менен Месопотамияда 1394-жылы Темирландын карамагына өткөн.
Тимурдун эң күчтүү каршылаштарынын бири дагы бир монгол башкаруучусу Токтамыш аттуу Чыңгыз хандын тукуму болгон. Тимурдун ордосунда бир канча убакыт жүргөндөн кийин Токтамыш Чыгыш Кыпчактын да, Алтын Ордонун да башкаруучусу болгон. Кийинчерээк Хорезм менен Азербайжанга ээлик кылуу үчүн Тимур менен согуша баштайт. Бирок Тимур аны орустарга каршы согуштарда дагы эле колдоп, 1382-жылы Токтамыш Москвага басып кирет. Алтын Ордонун ханы Токтамыш өзүнүн колдоочусуна каршы чыгып 1385-жылы Азербайжанга басып кирген. Анын бул аракети Тимурдун кыжырын келтирип, ага каршы ачык согушту ачууга алып келген. Тимур алгачкы чабуулунда эле Токтамыштын аскерлерин Кондурча суусунун боюнда талкалап, жок кылып, Москваны басып алат да Рязанды өрттөп жиберет. 1395-жылы Терек дарыясынын боюндагы чечүүчү салгылашууда Тимур Токтамышты жеңип, эки падышанын ортосундагы күрөштү токтоткон. Токтамыш өзүнүн бийлигин калыбына келтире албай, 10 жылдан кийин азыркы Түмен аймагында өлтүрүлгөн. Аксак Тимур 1398-жылы Индияга каршы согуш ачат. Декабрда Делиге жетип, Индия султанынын аскерин талкалап, шаарды эч кандай каршылыксыз эле басып алып коет. Дели султандыгын басып алуу Тимурдун эң чоң жана кыйратуучу жеңиштеринин бири болгон. Анткени Дели ошол кездеги дүйнөнүн эң бай шаарларынын бири эле. Дели шаары тонолуп, калкын болсо Тимур кулга айлантат. 1399-жылы Тимур Ганг дарыясынын жээгине чейин басып кирип, Самаркандка эбегейсиз чоң олжо менен кайтып келет. 1399-жылы Индиядан кайтып келген Тимур көп өтпөй Осмон империясына каршы жортуулун баштайт. Бул согуш кампаниясы алгач Миран Шах башкарган аймактагы башаламандыктан улам келип чыккан. 1401-2 жылдары Тамерлан Грузияда болуп, Осмон мамлекетинин өкүмдары Баязитке каршы согушка даярданган. 1402 жылы жаз айында Тамерлан Анатолияга кирип келип, Баязит биринчи менен кармашат. Ушул эле жылдын 20-июлунда азыркы Анкара шаарына жакын жерде Тимур түрк султанынын аскерлерин талкалап, анын өзүн жана уулдарын туткунга түшүрөт. Дал ушул согуштагы жеңилүү түрктөрдүн мамлекетин 12 жылдык бытырандылыкка алып келген. Тамерлан тарыхта маданиятты талкалоочу, тоноочу, канкор, зулум инсан деп айтылганы менен ал искусство, илим, билим, архитектураны сүйгөн, колдогон таланттуу башкаруучу болгон. Тимур эне тилинен тышкары фарсча сүйлөгөн жана илимпоздор менен баарлашканды, өзгөчө тарыхый чыгармаларды окуганды жакшы көргөн. Тарых илими менен мусулман тарыхчыларынын эң улуусу Ибн Халдунду өзүнүн тарыхты мыкты деңгээлде билгени менен таң калтырган. Ошондой эле Тимур өзүнүн жоокерлерин шыктандыруу үчүн тарыхый жана легендарлуу баатырлардын эрдиги жөнүндөгү окуяларды айтып берип турган. Тамерландын доорунда түрк поэзиясы да өнүккөн. Түрк адабиятынын эң көрүнүктүү өкүлдөрү Сакаки, Якини, Хайдар Хорезми, Атай, Мукими, Амири, Гадай жана башкалар болгон. Билим илимди колдоо менен гана чектелбестен, Тимур активдүү шаар куруу менен дагы алектенген. Атап айтканда, мамлекеттин борбору болгон Самаркандта көптөгөн комплекстер, парктар курулган. Тимурдун максаттары абдан масштабтуу болгон. Алардын бири Кытайды басып алуу эле. Ушул максатты ишке ашыруу үчүн ал 1404-жылы суук кыш мезгилинде жортуулга аттанат. Бирок тилекке каршы 68 жаштагы Тимур ооруп калат. Оорунун кесепетинен 1405-жылы 17 февралда Казакстандын Отрар шаарында каза болот. Аксак Тимурдун өмүр жолун изилдеп жыйынтыктай келгенде, анын тушунда Орто Азия гүлдөп, а бирок Багдад, Дамаск, Дели жана башка араб, грузин, перс, индиялык шаарлар талкаланып, таланып, калкы кырылганын көрүүгө болот. Тимур Борбор Азияда эл арасында оң имиджге ээ болуп, Арабия, Ирак, Персия жана Индияда көптөгөн адамдар тарабынан сынга алынат. Бирок кандай болгон күндө да ошол кездеги башка басып алуучулар жасай албаган мусулман дүйнөсүнүн басымдуу бөлүгүн бириктирген лидер аскер башчы болгон. Сиз дүйнөнү Чыңгыз хандан кийин дагы бир жолу дүңгүрөткөн Азиянын, Европанын көптөгөн аймактарына басып кирип ээлик кылган
чыгаан мамлекеттик башкаруучу Аксак Тимур тууралуу тарых баянды көрдүңүз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.